Бүгүн 2-мартта Бишкек шаардык сотунда Камчы Асанбектин баш коргоо чарасы каралды. Соттун басма сөз кызматы билдиргендей, Бишкек шаардык сотунун чечими менен Көлбаевдин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы сыртка чыкпоо тилкатына өзгөртүлдү. Буга чейин 1-май райондук сотунун 17-февралдагы токтому менен Камчы Көлбаевге карата баш коргоо чарасынын мөөнөтү 2021-жылдын 22-мартына чейин узартылган. Ал номер 47 мекемесинде кармалып келген. Эскерте кетсек, Камчы Көлбаев 21-октябрь күнү Бишкектеги фитнес-клубдардын биринде кармалган. Ал жазык кодексинин 249-беренесинин 1-бөлүгү кылмыштуу топ түзүү жана ага катышуу боюнча шектелүүдө, деп жазылат Чындык эже маалымат булагында. Өзгөн ТВ YouTube каналына катталып, жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Жогорку мамлекеттик кызматчылардын бири депутат Дастан Бекешев жаңы конституция элдин шору болот деп айткан видеосун чыгарган. Анын астына Садыр Жапаров деген ат менен катталган аккаунт одоно комментарий жазган. Мындан улам коопчулук кызуу талкуу жаралган. Бүгүн 4-мартта президенттин маалымат кайчысы Галина Байтерек өлкө башчы Садыр Жапаровдун Facebook аккаунту талкаланганын жана ал соңку комментарийлерди өзү жазбаганын билдирди. Чындык маалымат булагы.